а, мгм. Мисалы, сиздер болсо өзүңүздөрдүн баягы эле кимдин долбоорун мисал катары алсак, баягы экология боюнча сиздер болсо экологияны айткансыздар урдуна коебуз деп. Мисалы ошол урнаны ким колдонот? Кимдин кандай реакциясы болот? Ким чындыгында ошол биздин көйгөй чечкинге кошулат дегенде суроолор, идеялар көп. Бирок эгер прототипин жасап көрүп, иштетип көрсөңөр түшүнөсүңөр. Чындыгында көбүнчө жаштар кызык экен экологияга катышканга. Көбүнчө мусорду там туура эмес, мисалы мектеп окуучулары ырдат экен деп биз ушундай эксперимент кылып көрүп, прототипин кылып көрүп, өзүңөргө маалымат чогултуп, ал маалыматтын жардамы менен өзүңөрдүн ыкмаңарды же продукцияңарды жакшырта аласыңар да. Жакшырта алгандан кийин гана ошол долбооруңар кандайдыр бир позитивдүү өзгөрүү, результат алып келип бериши мүмкүн. Ал эми үчүнчү, бул абдан маанилүү. Буга чейинки сабакта дагы силер менен сүйлөшкөнбүз, Lean стартап, сарамжалдуу стартап, же болбосо гибкий подход деп үйрөнгөнбүз. Ошол жерде Lean дегенде сарамжалдуу дегенди окуганбыз. Көбүнчө биздин тааныштарыбыз болобу, мектепте болобу, жумушта болобу, элдер долбоор баштаганда, ой, там мага 100 000 керек, ой, мага там 200 миллион керек, мага там несколько тысяч долларов керек деп айтышат да, акча жок деп эле эмне кылат, долбоорун жасабай токтоп калышат жана эч качан башташпайт. Ал эми прототип кылуу, мисалы силер жанагы пробный тест бергенде өтө стресс болбойсуңар, коркпойсуңар, кылып көрөсүңөр, мындай жеңил мамиле кыласыңар. Ошол эле убакытта көп убактыңар, ресурсуңар кетпейт. Ошондой эле долбоорду өзүңөрдүн кандайдыр бир чечимиңерди, решенияңарды же колдонуп жаткан ыкмаңарды кылганда, колдо бар ресурстун жардамы менен кылганда, бул убакытты үнөмдөйт, акча каражатын үнөмдөйт. Бирок ошо үнөмдөгөн жардам менен ошол эле убакытта реакцияны, ушул долбоордун келечегин силер болсо кандай деп айтсам, мобильный оюн ойлоп чыгалы дедиңер. Мисалы, Кыргызстан форматындагы Майнкрафт. Бирок ал Майнкрафттын башкача түрүн ойлоп чыгалы деп атасыңар. Андан кийин негизи андай оюндарды иштеп чыгуу бул абдан чоң каражатты сураган долбоорлор. Бирок силер бекер же болбосо арзан турган платформаларды, ресурстарды колдонуп, бар да ошондой платформалар, колдонуп жасап көрөсүңөр оюнду. Анан ошо өзүңөрдүн аудиторияңарга берип көрөсүңөр, реакциясын чогултасыңар. Ошол эле ойду, прототипин мисалы 10 эсе арзан кыла аласыңар. Мүмкүн даже бекер кыла аласыңар. Ошонун жардамы менен силер көрөсүңөр, долбооруңар иштейби, иштебейби. Ошон үчүн мен ойлойм, ар бир долбоордо негизи прототипирование деп коет, прототип кылуу абдан маанилүү. Келгиле эми силер менен карап көрөбүз, негизи эмне үчүн прототип абдан маанилүү, мисалы башында эмнеден башталат? Көйгөй, кырдаалда жашайбыз, кырдаалды өзгөрткүбүз келет. Эмне үчүн ал кырдаал болот экен? Көйгөйүн табабыз, ал көйгөйгө идеясын ойлоп чыгабыз. Мисалы, ондогон идеянын арасынан бир идеябыз гениальный, абдан кыйын идеялардын бири. Анан көбүнчө элдер эмне кылышат? Идея тапкандан кийин алар мээ чабуул ыкмасын колдонуп, кантип кылса болот, эмне кылса болот дегенди ойлошот да, андан кийин иштеп чыгышат. Ошону ишке ашырышат. Ишке ашырганда эмне болот? Аягында көбү туура эмес, кырдаалга келип, туура эмес результат алып калышы мүмкүн да. Бул эмнени билдирет? Башынан баштап кылган убактыңар, кеткен акчаңар, кеткен энергияңар баары жок эсе чыгат аягында. Андай болбош үчүн ар бир кылган кадамыңар, жасап жаткан долбооруңар ийгиликтүү болуш үчүн прототип жасоону ыкмасын колдонсоңор, силерге көбүрөөк рискти ылдыйтатып, результатты ийгиликтүү алууга алып келет. Мисалы, мына ооба, кырдаалды өзгөртөсүңөр, көйгөйүн таптыңар, гениальный идея келди. Анан эмне кыласыңар? Келгенден кийин жасап көрөйүн прототипин. Болобу, болбойбу дейсиңер, Ал үчүн силер изилдейсиңер өзүңөрдүн колдонуучуларыңарды.
жана аларга прототипирование кыласыңар, и прототипирование кылгандан кийин мисалы ошол продукцияны проектировка кылгандан кийин мисалы жеңил оюнду иштеп чыктыңар. Андан кийин тестировка кыласыңар өзүңөрдүн колдонуучуларга. Анан алардан алган чогулткан ойлорду чогултуп, корректировка киргизесиңер дагы эң керектүү, эң маанилүү вариантын тандап алып, анан ошону ишке ашырасыңар. Ошондо гана ушул жолдо көбүрөөк ийгиликкө жетишүүгө мүмкүнчүлүк көбүрөөк. Ошон үчүн ар бириңерден суранып кетет элем, долбоор кылсаңар, сөзсүз түрдө прототип элементин колдонгонго аракет кылыңыздар. Ал эми прототипти кантип курса болот? Кайсы жерде куруп көрсөңөр болот? Келгиле ушул суроого жооп тапканга аракет кылабыз. Бүгүн болсо биз сиздер менен жанагы Диананын көйгөйүнө кайта кайтып келели. Диана эмне кылыш керек эле? Веб-сайт иштеп чыгыш керек болчу. Анан азыр Google'га кирип эле разработка веб-сайта Кыргызстан десек, азыр карайлычы канча болот экен. Силерге экраным көрүнүп болуш керек, надеюсь. Разработка веб-сайта в Кыргызстане, стоимость дейли. Канча турат болду экен? Так, мынакей бир сайтка кирип көрөйүн. Дианага мисалы ушундай сайт иштеп чыгам десе, так, бул жерде акчасыз жок болуш керек, Аз көрөйүн. Узнать стоимость дейт, бирок телефон калтырыш керек экен. Мынакей мисалы дейт, создание сайта дейт, стоимость разработки информационного портала, информационный сайтты иштеп чыгуу 100 000 сомдон өйдө дейт, мисалы. Ошол эле убакытта кээдекилер айтып атат, ошол эле убакытта сайт иштеп чыгасыз, сайт иштеп чыккандан ал сайтка дагы домен алыш керек, домен болсо примерно 2700 сом чыгат экен. Андан сырткары дагы, кыскача башка маалымат жок экен. Кыскача ушундай сайт иштеп чыгам десеңиздер, около 1000 долларга жакын минимум акча керек болот экен. Ал эми Дианада азырынча андай акча жок, Бирок ушул сайт чындыгында Дианага керек болобу, жардам береби, бербейби, ошону чечиш керек Диана. Анын үчүн ал прототипин кылып көрүш мүмкүн. Анын үчүн бүгүнкү күндө Tilda деген атайын платформа бар. Бул мен билишимче бекер платформа. Бунда өзүңүз эле, мисалы сайт көрсөтпөйбү, сайтка кирип эле шаблондор бар. Шаблондорду тандап алып эле жасап көрсөңүздөр болот, өзүңүздөр бекер. Даже временно жасап жатканда ага атайын домен албай эле жасап көрсөңөр болот. Эгер чындын жакшы иштесе, кээдеки билем, коомдук долбоорлор Tilda'ны колдонуп эле домен сатып алып эле привязка кылып, акча көп кетирбей эле өздөрү эле иштеп чыгышат да, анын үчүн акча кетиртпей. Ошондой эле силер Tilda'ны колдонуп эле өзүңөрдүн кандайдыр бир одностраничный веб-сайттарды коет, көп функционалы жок, бирок ошол эле убакта маалыматты берген жанагы элдер Tilda'нын эмес платформасы, ошол силер сатып алган доменин аты менен кирип эле колдонуп иштеп көрсө болот. Дагы башка платформалардын бири бул Bravo Studio. Бул жерде дагы кандайдыр бир шаблондор даяр уже дүйнө жүзүндө, булар дагы бекер, алар дагы колдонуп өзүңөрдүн кандайдыр бир продуктуңардын прототипин жасап көрсөңөр. Көрдүңүз, биринчи этап дизайн жасасаңар болот экен. Экинчи бул кандайдыр бир дата деген бул данные, маалымат статистикаларды чогултуп, алардын жардамы менен чындыгы маалыматты жакшыраак берип, өзүңөргө маалымат алсаңар болот экен да. И дагы өзүнүн функциялары бар экен. Жана үчүнчүсү бул аны мынакей публиковать этип, көрүңүз, тестировать этип көрсөңөр болот экен. Тестировать эткенде элдер кирип, көрүп, жакты, жакпайт деп, өзүн дагы алардын реакциясын чогултуп, кандай чындык элдер керек экен, орусчабы же кыргызчабы, сүрөтү керекпи, сүрөтү жок экенби, маалымат кош керекпи, кошпойбу, ушундай кандай обратная связь чогултуп, долбооруңарды жакшыртсаңар болот. Же мисалы Balsamiq деген дагы платформа бар экен. Бул дагы бүгүнкү күндө бекер платформалардын бири. Өзүңөрдүн
кандайдыр бир шаблондорду колдонуп буну да колдонуп иштетип көрсөңөр болот. Чындыгында мен бальзамикти колдонуп көргөн эмесмин, бирок чил эле менин опытым болгон. Бул платформанын баары деле Google'га жазсаңар чыгат жана аны силер ойлойм колдоно аласыңар. Ким бирөөнүн микрофону иштеп атат, өчүрүп коесуздарбы? Так, эч кимдики иштеген жок, макул. Жана ошондой эле прототип силерге гипотеза деп айтпадык белек, билесиңер, сабактын эң биринчи сабактардын биринде бул кандайдыр предположение эмнеге алып келет, кандай өзгөрүү болот, ошону тестирүүдөн өткөрүүгө боло турган контент жана кликабелдүү функционал менен макет. Бул кликабельный деген бул ушу кирип функцияларын колдонуп, жасап көрүп, кармап көрүп, почувствовать эткен макеттердин бири. Мисалы, силер аялдардын мисалы базасын түзүп көрөлү деп чечтиңер. Ал иштейби, иштебейби мүмкүн. Мисалы, мен силерге көргөзөйүн. Мен ошо айымдардын арасында ишкерликти өнүктүрүү коомдук уюмда иштебедим белем. Биз болсо быйыл 10 женщина менен биргеликте долбоор иштеп чыкканбыз. Бул Кыргызстан бою ишкер айымдардын базасын чогултуу деген маалыматты. Жана аларга өзүнүн товарларын электронный платформада сатуу жана алар жөнүндө айтып берүү деп. Анан кийин биз буну дагы менин билишимче чилда эмес, башка тоже бекер платформаны колдонуп жасаганбыз. Жана бул жерде көрүп турган дизайндын баары бул бүгүнкү күндө бар бекер шаблондун бири да. Ошол шаблонду алып эле биз анын ичин толтурганбыз. Бизге бул өтө көп акча каражатын сураган жок. Ошол эле убакытта биз азыр мисалки ар кандай функцияларды киргизип, мисалы пищевая индустрияда канча ишкер айым бар жана алар ким экенин мынакей чогулта алабыз. Бул маалыматты көрүп, силер мисалы айымдар жөнүндө көбүрөөк билсеңер болот. Жана алардын товарларын сатып алып, аларды колдоо көргөзсөңөр болот. Бул болсо мен дагы айта албайм. Бул Buy from Women KG.com бул финалдык продукт. Бул азыр иштелип жаткан продукт. Ошол эле убакытта көбүнчө прототипке окшош. Анткени бул функцияларын басып колдонуп көрсө болот, бирок толук түрдө ишке ашырылган эмес. Азыркы күндө мына прототипин жасап, элдердин реакциясын чогултуп, ишкер айымдардын реакциясын чогултуп, улам жакшыртып атышат. Ошол эле убакытта параллельно She-Starts'тын командасы алар ар кандай донордук уюмдар менен, ишкерлер менен жолугуп, ушул платформаны дагы кантип жакшыртса болот, эмне үчүн бул маанилүү, дагы эмнеге алып келиш мүмкүн деген аргументтерди айтып, бүгүнкү күндө буга дагы финансирование чогултуп жатышат да. Ал ошондо финансирование чогултканда, мисалы өзүңөр инвестор, донор же кандайдыр бир сени колдон адам чакырыш үчүн сен ошол эле убакытта аябай күчтүү аргументиң болуш керек. Качан күчтүү аргумент бере аласың? Когда сен аны практикалык жүзүндө эксперимент кылып көрдүң, кармап көрдүң. Мисалы бүгүн биз айымдардын Кыргызстан боюнча базасын түзөлү деп айтканда, биз жөн эле түзөлү деп айтпайбыз, сөзбө-сөз. Андан карагылачы, биз мондай платформа түзүп көрдүк. Мына могунча айымдардын базасын чогулттук. Ал базага киргенде мына мондай маалымат бар. Бүгүнкү күндө могунча адам бизге уже реакция берди. Бүгүнкү күндө мынча товар сатылды деп биз кандайдыр бир күчтүү аргумент ала алабыз. Ошол эле убакытта скетч деген дагы түшүнүк бар. Бул продуктунун түзүлүшүн жалпылоочу эскиз, кол менен же атайын сайттарга сүрөт тартууга болот. Скетч деген менин түшүнүгүм боюнча силер баарыңыздар билесиздер, аны дагы өзүңөрдүн долбооруңарды ишке ашырууга кандайдыр бир практикалык жүзүндө иштетип көрсөңөр болот. Скетчтердин прототипин мына кийинки бүгүнкү күндөгү бекер платформаларда кылып көрсөңөр болот. Бул Balsamiq, Mockups, InVision, Zapping деп аталат экен. Чын айтайын, мен өзүм скетчтин прототипин өзүм бул платформаларда кылып көргөн эмесмин, көбүнчө кол түрүндө жасагам. Бирок муну дагы мен силер менен кошулуп, үйрөнүп, өзүм жасап көргөнгө дагы аракетимди кыламын. Араңарда барбы ким ушул платформаларды уже колдонуп көргөн өзүнүн жашоосунда? InVision, Zeppelin дейт, Balsamiq'тин платформаларды. Барбыз чатка жазып койгула, мүмкүн силерден үйрөнөбүз, көбүрөөк билип бирибизге жардам бере алабыз. Айтат жок деп, ооба биз мүмкүн көбүбүзгө тааныш эмес, жагыңы түшүнүк, бирок
Вактыңар болсо ушул платформага кирип колдонуп көргүлө. Келгиле азыр кирип көрөлү Бальзамикке. Азыр мынакей Бальзамикти жакты. Бул макеттер жасаган веб-инструмент 2008 жылы пайда болупту Сан-Францискода. Азыр так, азыр. И бул жерде мынакей компания жөнүндө жазылуу экен. Десктоп мынакей бул Бальзамик платформасын колдонуп, ар бир адам өзүнүн веб-сайтын жасай алат экен, веб-приложенияларды жасай алат экен, жана ошол эле убакытта десктоп софтвер жасай алат экен да. То есть бунун баары кандайдыр бир уже даяр платформаны, бекер платформаны колдонуп жасап көрсөң, мисалы попробовать этип көрсөң болот. Balsamiq Cloud Trial деп колдонуп көр дейт. Булардын баары мен ойлойм, бекери дагы бар, платный да бар, бекерлери базовый продукты бар, эми платныйлар болсо бул кандайдыр бир более улучшенный, жеңилдеткен версиялардын бири. Так, азыр и ошол эле убакытта так. Так, бул жөнүндө сиздер менен сүйлөштүк. Ошондой эле, албетте, кагаз менен да прототип жаратып көрсө болот. Бул көбүнчө мен колдонгон ыкмалардын бири. Анан бүгүнкү күндө эгер силерге интернеттин сапаты жаман болгондуктан же техникалык мүмкүнчүлүк чектелгендиктен жанагы платформаларды колдоно албасаңар, силер ошол эле убакытта прототипти кол менен, кагаз менен жаратып көрсөңөр болот да. Аны мисалы абдан ТКМга чоң ыраазычылык. Алар болсо бүгүнкү күндө аларды кантип жасаса болот экен. Мисал катары бизе көргөзүптүр. Кандай десем, элдерге суроо берип реакция чакырышчу, мисалы билбордторго иле турчу постерлер, социалдык тармактарга чыгартчу постерлерди жөн эле кол менен жазып, тартып, өзүнүн ойлорун жиберишкен. Анан буларга адамдар кандай реакция болот экен, адамдар кантип колдонот болот экен, эмне болот экен, бүгүнкү күндө канча адам чындыгында мисалы ушул тема боюнча ойлонот экен же чогуу иштешкиси келет экен деген суроолорго мисалы жооп алса болот. Бирок ошондо эч кандай колдоо бар ресурстардын жардамы менен эле мисалы ошо постерлердин скетчтерин жасап көрсө болот экен, же кандайдыр бир примерлерин. Мынакей бул ушу мисалдардын бири. Буну мен ойлойм ар бирибиз жасай алабыз бүгүнкү күндө. Ушу менен кыскача мен бере турчу маалымат болду бүгүнкү күндө. Эми силердин сурооңор болсо, же түшүнбөй калган жериңер болсо, же кандайдыр бир кантип жакшырсак болот, өзүңөрдүн долбооруңарды ушул биз өткөн ыкмалар боюнча оюңар болсо айткыла, келгиле талкуулайбыз. Бүгүн биздин ошондой кылганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Кимди бирөө сүйлөгүсү келип атат, барбы араңарда суроолор же кандайдыр бир талкуулагыңар келгендер? Кечиресиздер. Таңсулуу, микрофонуңузду күйгүзүп айтып бериңиз. Таңсулуу. Таңсулуу. Так, азыр мен карап көрөйүн. Таңсулуу. Зара бизге уруксат берип коесузбу участниктердин микрофонун күйгүзгөнгө? Зара. Все, уруксат бердим. Таңсулуу, микрофонуңузду күйгүзүп бериңиз. Таңсулуу. Күйбөйт абы. Эми болобу? Таңсулуу күйгүзүп көрсөңүз. Саламатсызбы? Угуп атам. Прототип деген негизи тестирлөө боюнча да. Ооба. Таңсулуу угулбай калдыңыз.
Мисалы үчүн бир проект алганда ошону биз тестирлеп анан немеге ишке ашырабыз да. Ушундай Ооба, чын ооба. Ооба, мисалы сиздин кандай долбооруңуз бар Таңсулуу? Кандай долбоордун үстүндө иштеп атасыз азыр? биздин команда боюнча иштеп жатабыз. Жумушсуздук деген боюнчачы. Таңсулуу же Нурия, силер микрофонду күйгүзүп айтып берсеңиздер. Нурия, Таңсулуу. Нурия, Таңсулуу. Микрофонду күйбөй атабы? Мен силерге уруксат бердим. Аха. Анда чатка жазып бергиле, мен чаттан жооп берейин. Нурия, анда ооба, мейли, сурооңузду түшүндүм. Долбоор иштеп чыгууга, бирок кандай долбоор кылса болот? Ким жардам берет Нурияга? Эмнеден башташ керек биринчи? Бул жөнүндө көп жолу сүйлөшкөнбүз, биздин сабактардын арасында абдан көп жолу талкуулаганбыз. Эмнеден башташ керек Нурия, долбоор кылыш үчүн? Ким жардам берет? Чатка жазып берсеңер. Айтайын, айтып бериңиз. Айдай. Айдай, микрофонду күйгүзүп айтып бериңиз. Негизи проектини деген кандайдыр бир проектти баштаардан мурун биздин азыркы жашообузда, азыркы учурда коомдун арасында кандай көйгөй бар, ошону изилдеш керек. Анан ошону ал көйгөй эмнеден келип чыгып атат, ошонун себептерин издеш керек дагы. Ошого жараша өзүңө жаккан проектин ишке ашырса болот. Мисалы, жумушсуздук деп буга чейин Таңсулуу айтты. Таңсулуу ошол жумушсуздук боюнча проектин ишке ашырыш үчүн ал деген жумушсуздук эмнеден келип чыгып атат, ошол тууралуу көйгөйлөрүн издеш керек. Жумушсуздук балким мындай сапатсыз билим алгандыктан кийин ал өзүнүн кесибин билбегендиктен келип чыгып жатат. Анан ошондой көйгөйлөрдүн издөө менен анан проектини баштаса болот деп ойлойм. Айдай угулбай калдыбы же менин интернетим угулбай калдыбы? Саласызбы? Ошол калды окшойт интернет. Немеден жанагы жумушсуздук деген боюнча айта кетсем, азыркы адамдар диплом болсо деле иштебейт да. Жок, ал деген Таңсулукка неме мектепте окуйсузбу же университеттеби? Мектепте Канчанчы класссыз? 11. 11, Негизи жумушсуздук деген мындай да. Менин оюмча, мисалы, мен өзүм университетте окуйм да азыр. Бул көбүн эсе жумушсуздук эмнеден келип чыгат? Анткени көбүн эсе биз мындай банально эмне абстрактный түрдө ойлонуп коебуз да, абстрактуучу. Эгер чын-чынына келгенде билимсиз, мындай сапатсыз билим алгандан жумушсуздук келип чыгат да. Мисалы, эгер ал адам өзүнүн жумушун так билбесе, кесибин жакшы окубаса, ошондон келип чыгат. Диплом дегенде азыркы учурда мындай дипломго көп басым жасалбай калган да. Эгер адам азыр өзүндө кандайдыр бир жөндөмдүүлүк бар болсо, ошол жумушка орношуп кирип иштей берсе болот да. Жумушсуздук негизи эгер адамдардын өзүнө алып карасак, ошондой да көйгөй менимче. Айдай, абдан туура айттыңыз. Ошо бирок сизге кошуп салып кетким келет эле да. Негизи көйгөй жалпы түрдө алганда анын
себептерин тапкан абдан оор да. Андан кийин силерге жеңилдик кылыш үчүн, чындыгында долбооруңар эффективдүү ишке ашырыш үчүн жана анын жыйынтыгын алыш үчүн силер ошол көйгөй кимди силердин колдонуучуңар ким болот, бенефициарыңар, целевой аудиторияңар ким болот, ошону билип алышың керек да. Мүмкүн сиз жаштар буда айтабыз, мисалы жаштар арасында жумушчулук. Кайсы жаштар арасында? Мисалы сиздин айылыңыздагы жаштар арасы. Кимдер, кыздарбы же балдарбы? Канча жаштагы жаштардын арасындагы жумушсуздук, ошону так билип алышыңыз керек да. Жана ошолордун керектүүсүн карап, анан долбоор иштеп чыгасыз. Албетте адилет жумушсуздуктун биринчиден себептери ар кандай болушу мүмкүн. Мисалы Айдай ошо себептердин бирин айтты. Айдай көргөн. Бирок мисалы биринчи ошо кырдаалды излешиң керек да. Кайсы жерде? Өзгөрүш айылындагы мектепти бүткөн жаштардын жумушсуздугу. Бул кырдаал мени эмне кылат? Нурияны мисалы ойлонтот. Анан Нурия изилдеп баштайт. Анын себептери эмне деп. Биринчиси бул, экинчиси тигил, үчүнчүсү бул, төртүнчүсү бул деп. Анан айтат. Саактатма. Биздин айылдагы мектеп бүтүрүүчүлөрдүн көйгөйлөрүнүн бири, алар туура келген билим алышпайт экен. Жумуш рынокко туура келген билим алышпайт экен. Албетте сабак бүткөндөн кийин ошол жумушка орунуша алышпайт экен деп, ал эмне кылат? Ошол себеп табат. Анан Нурия ага чечим таба баштайт да. Кантип ошол себепти өзгөртсө болот? Кантип ага чечим тапса болот дейт да. Анан ар кандай мээ чабуулун колдонуп, креативдүү башкача ойлорду колдонуп, оказывается, профориентация боюнча мен иш кылышым керек экен. Бирок аны кантип кылышым керек? Бүгүнкү күндө бүт менин айылда отурган балдар Telegram группада отурушат. Телеграмда постоянно отурушат. Мен анда Телеграмды колдонуп, Телеграмда профориентация боюнча кыргыз тилинде мен Telegram канал ачамын. Жана ал жерге ар кандай видеолор тартып, балдарга жиберемин. Ошондо балдар ар кандай мүмкүнчүлүктөр жөнүндө билип, аларды колдоно алып, туура ишти, профессияны тандап, туура жерге тапшырганга аракет кылышат. Мисалы, ошондой нерсе кылса болот, андан кийин уже иштеп чыгат. Бирок аны сразу ишке ашырбай, кандайдыр бир макетин, анан жана прототипин жасап, болбой караш. Мүмкүн Телеграмда алар только музыка угуп отурушат. Жана башка чаттарга маалымат берген же окуткан чаттарга киришпейт. Эффективдүү болбой калышы мүмкүн, же жөн эле жана видео тарткан акчасы кетип калышы мүмкүн. Ошон үчүн любой долбоордун чечимин кылаардын астында акчаңар аз кетиш үчүн, экинчиден чындыгында ошол адамдардын, колдонуучулардын оюн өз убагында алыш үчүн жана жакшыраак иштеп чыгыш үчүн прототип ыкмасын колдонуу абдан маанилүү да. Себептери албетте ар кандай болушу мүмкүн. Бирок мен толук Айдай менен макулмун, бирок ошол эле убакытта силерге суранып кетип делем, фокус кылгыла, конкретный фокус. Жалаң аялдар, жалаң балдар деп. Нурислам кечигип кирип калдыңыз. Записти көрүңүз деп, прототип жөнүндө болчу бүгүнкү сабак. Айдай, айтып бериңиз. Негизи менде ошондой идея, проект болчу. Так, вторник күнү айтып атканмын, сизге айтып берсем керек. Ошол идеяны талкуулаган болчубуз да. Студенттер менде деген ушул неме жумушсуздук болчу да, темасы дагычы менин проектимде. Анан көйгөйүн изилдеп чыкканмын, анан ошол көйгөйүн изилдегенде менде дагы ушул ой келди да, ошон үчүн кимге Таңсуулга жооп бердим да. Себеп дегенде мен өзүм университетте окуйм. Анан мисалы мен 10-11 класс кезимде мага маалымат жеткен эмес да. Биринчи мен өзүмөн баштадым да, ошол көйгөйдү эмне үчүн ушундай болуп калды депчи. Анан өзүмдү анализдеп көрсөм мага ал убакта маалымат жетпептир да. Мисалы университеттерден башат адамдар, бирок деген ал жерде университеттин минус жактарын айтышпайт, жалаң гана оң жактарын айтып коюшат да. Анан дагы бир немеси, мисалы именно кайсыл кесип, мисалы деген программисттик болсо, программисттин ишинен да бөлүнүп кетет да багыттарычы. Анан бүт ошол профориентация дегенде эгер окуучуларга 10-11 класстын окуучуларына профориентация жүргүзсөк, алар кийинки кесибин туура тандашат да. Андан кийинкиси болсо ошондо Айдай, аз которуп так сурап берейин.
кимдин арасында кырдаалды өткөрткүңүз келип атат? Мен деген мисалы немеде меники деген проекттин негизги максаты окуучулар менен студенттердин ортосунда байланышты түзүп, ошо менен баягы окуучулар деген туура кесип Жок, биринчи тандоого. көйгөйдү айтыңыз. Биринчи көйгөй кайсы адамдарды бул көйгөй тийиш? Кайсы адамдарга бул көйгөй тийиштүү? Немени университетти бүткөн мындай студенттерге деп айтсам болот. Кайсы мисалы Кыргызстанда бир эле КНУда 35.000ден ашык студент окуйт. Элестетке эле 50 университетте канча деген 500.000ге жакын мүмкүн студенттер бар. Ким конкретно, кайсы группадагы адамдарга сиздин долбооруңуз арналган? Мен өзүм ККУстада окуйм. Ошол менин университетимдеги институтта ИНИТ бар, анын ичинде кафедрабыз КЛ деген кафедра бар. Ошол өзүмдүн кафедраман баштайм да бул проектине. Мен негизги Ошол жерде окуган 2-3 курс студенттерине? ооба, Анан кайсы мектеп окуучуларына? Мектеп окуучулары боюнча мен негизи өзүмдүн айылымдагы окуучуларга деген айылга барганда маалымат берчүмүн да. Анан деген эме Өзүңүздүн айылыңыздагы мектеп окуучуларынабы? ооба. Мен маалымат Түшүндүм, просто так айтыш керек. жалпы жөнүнөн болчу. Бирок дагы деген мен көчө деген опрос жүргүздүм, башкалардан да сурапчы, ар кайсыл региондон келген студенттерденчи, биринчи, экинчи курстун студенттеринен сурап чыктым. Мисалы силерге ушундай маалымат жетпей эле окуучу малыңарда десем, жок деп, мен даже немелерин кайсыл айылда кайсыл мектеп экенин да изилдеп чыктым да. Көбүн эсе Нарын областын карадым, анан Көлдү дагы деген Жалал Абад областы дагы бар. Ошол менин опрос жүргүзгөн студенттерде. Эгер мен мындай деп азыр ой болуп атат, мен азыр бияктагы биринчи, экинчи курстарга деген ушундай проект түрүндө баягы маалыматтарды берип жеткизсем, анан алар айылга барганда аларга тапшырма берилет да. Бул проектини бүткөндөн кийин алар барып айылдагы окуучуларына ошондой семинар, тренингтерди өтүп келишет дагы. Жакшы, Айдай, азыр ушуну айтып коеюн, сиз абдан жакшы изилдептир, абдан сонун интервью өткөрүп, бул колдонуучулардын ой пикирлерин берип, жана конкретно локациялап бергенсиз, абдан сонун кетип баратасыз. Эми бул АйТКМдын программасы эмнеге арналган? Жөн эле долбоор иштеп чыгуу же бизнес ачуу эмес, дизайн ой жүгүртүүнүн жардамы менен. Бул эмнени билдирет? Эсиңиздеби, силер башкача көз караш, инновативдүү, креативдүү, башка ыкмаларды колдонуп кечиресиз, интернет зависсе. Эми сиз болсо башкача ой менен карап көрүшүңүз керек да. Кантип кылып көрсө болот? Анан сразу эмне кылыш керек? Технологиянын, интернеттин мүмкүнчүлүгүн колдонуп ойлонуп көрүңүз. Дүйнө жүзүндөгү ушундай кырдааларды жазсаңыз, абдан мисалдар бар. Кантип кылышат, эмне кылышат. Ошолорду карап жасап көрсөңүз болот да. Эми Айдай, сизге чоң задача. Эми изилдеңиз, чечимдерди, кызыктуу, креативдүү ойлорду, STEAM ыкмаларын колдонуп, жана биз өткөн ыкмаларды колдонуп, анан ошол идея келгенден кийин ошонун прототипин, анан эскизин жасап көрүңүз. Мына бүгүн
Кечиресиз. Ошондо мүмкүн сиздин долбооруңуз Кыргызстандагы эң ийгиликтүү долбоорлордун бири болушу мүмкүн да. Ошон үчүн башкача ой жүгүртүп көрүңүз. Интернетте окусаңыз, мисалы билесиңерби, жанакы айтып коюшат го, бул адам аябай модный, стильный кийинет деп, или абдан сонун тамактар жасайт деп. Ал адам каяктан аны университетке барып окубайт, туура? Кээдеги адамдар бар го, моданы окубай эле, бирок аябай модно, стильный кийинишет. Бундай сапат кантип пайда болот ал адамдарда? Ал насмотренность деп коет да. Качество, навык насмотренности. Бул абдан көп модный журналдарды көрүп, модный показдар көрүп атып, анда формируется вкус стиля, моды. Ошондой эле долбоордо креативдүү ой жүгүртүш үчүн силер күн сайын хотя бы бир креативдүү ыкмалар новостилер жөнүндөгү новостилерди окуп турсаңар, изилдеп жазап көргүлө. Айдай, абдан чоң рахмат сизге. Сонун талкуу болду. Жана мен абдан туура кетип баратабыз, бирок дагы кичине дизайн, оюңузду дизайндап, башкача ой жүгүртүп көрүңүз. Анан кийин башкаларда ким жана Нурия суроо көтөргөн, ал Нуриянын суроосуна мен ойлойм Айдай абдан сонун деди, жана мен кичине кошумчамды коштум. Ошону экөөнү бириктирип жакшыраак долбоор иштеп көргүлө. Мына азыр биздин кыргыз группада пока Айдайдын ою бар экен. Дагы кимдердин идеялары бар иштеп чыгышты Айдайдай болуп? Барбы бараңарда? Бизде көп болуш керек. Кыздар, балдар, силер жөн эле катыша бербей, иштеп чыгышыңар керек. Мүмкүн социалдык долбоор болбосо бизнес дагы ачсаңар болот. Менин билишимче, ТКайым бизнес долбоорлорду дагы колдогонго даяр. Жана аларды дагы ишке ашырууга. Жөн эле социалдык эмес, киреше алып келген жана силерге жакшы устойчиво иштей турчу долбоорлорду дагы ишке ашырганга. Дагы суроолор барбы? Анда суроолор. Да, Сохиба. Жок, эжеке суроо деген долбоор бар го, бирок аны азмаздан кийин айтайын деген бир эки. Макул. Мына ушул ишемби күнү силердин фасилитаторлор менен жолугушууңар болот. Ошол фасилитаторлор менен жолукканда сөзсүз түрдө долбооруңарды практикалык жүзүндө талкуулап, жана биз айткан ыкмаларды колдонго аракетиңиздер кылыңыздар. Бул абдан маанилүү. Анда башка суроо жок болсо, Нурислам, пирсе айткыңыз келип атабы, айтып бериңиз. Саламатсызбы, эжеке? Айтып бериңиз. Орто жөнүндө андай бизнес катары не алганбыз да, долбоордучу. Ошону мындай айыл жергесине ачкан оңбу же андай мындай шаарга ачканбы деп сурайын дедим эле да. Нурислам, билесизби, бизнес долбоорлор жөнүндө талкуулаганда биз айтканбыз, жөн эле идеяны ишке ашырганда анда эмне болот? Эффективсиз болот. Бизнес эмнеде? Бизнестин основаниясы эмне? Любой бизнестин себеби бул адамдардын керектөөсү. Сиз биринчи кимге эмне керек экенин билишиңиз керек. Мисалы, эгер сиздин айылыңыздагы адамдардын керектөөсү бар болсо, алар көп болсо, ошол керектөөнү чечкенге элдер акча төлөгөнгө даяр болсо, сиздин чечимиңиз бар болсо, анда айыл жергесинде ишке ашырасыз. Эгер ал керектөө шаарда жашаган адамдар болсо, жана алар көп болсо, жана аны чече алсаңыз, анда шаарга кыласыз. Ошон үчүн бул жерде суроо кимге, кайсы жерде эмес, кимге болуш керек. Сиз биринчи ошол керектөөнү табышыңыз керек. Кимдин эмнеге керектөөсү бар?
Ошол анткени керектөө бар болгондо акча түшөт. Эгер керектөө жок болсо акча түшпөйт. Мисалы Tesla деп коет. Тесланын баарыңар билесиңер, бул электромобиль, Elon Musk ойлоп чыккан. Дүйнөдө аябай популярный. Анан ошондой Тесланы оңдогон СТОну Кыргызстанда ачтыңыз. Мисалы Бишкекте деп коелу. Кандай деп ойлойсуз? Сиздин новокрученный технология бүт бар. СТОңуз абдан сонун мастерлер бар. Сизге киреше түшөбү, түшпөйбү? Киреше түшөт. Неге? Киреше. Андай машинаны оңдоп не кылганда машина эмес, Тесланы эле оңдогон СТО. То есть сиздин СТОңуз Tesla эле машинаны оңдой алат. Киреше аз болот да? Киреше аз болот. Киреше жок болот. Ислам, анткени Кыргызстанда Tesla машиналары жок эсе. Туурабы? Ким келет сизге? Адамдарга керектөөсү барбы ошол машинаны оңдогонго? Жок, туурабы? Бирок ошол убакта сизде абдан сонун мүмкүнчүлүк условия бар, техника бар, мастер бар, бирок клиент жок. Клиент жок болсо акча түшпөйт да сизге, туурабы? Ошон үчүн биринчи керектөөнү изилдешиңиз керек. Адамдарга эмне керек экени. Же мисалы, сиз өзүңүздүн айылыңызда не деп коелу? Айылда так. Мисал келтирели азыр. Кандай мисалдар бар болушу мүмкүн? Мисалы сиз өзүңүздүн айылыңызда спортивный плавание кылганга же сууга сүзгөн костюмдар сатасыз. Купальник, плавки, шапки, очки, анын баарын сатасыз. Сизде абдан сонун сапатта, сервис высокого уровня, сонун нерселердин баары бар. Кандай деп ойлойсуз? Ошол сиздин бизнесиңизге ийгиликтүү болбойбу? Ага. Ийгиликтүү болуш үчүн аларга да мисалы ал нерселерди сатыш үчүн жай мезгилинде алыш керек да, сатылат да. Көрдүңүзбү, эң керектөө бар болгондо. Анан ошол сиздин айылыңызда мисалы деп коем, билбейм каяктансыз. Мисалы сиз Нарындасыз. Нарында көл, бассейн жок дейли. Бассейн жок болсо, көл жок болсо, сиздин магазиниңиз супер-пупер модный, сервис сонун. Мен келбеймин. Неге? Анткени керектөө жок да, туурабы? Ошон үчүн эгер бизнес кылсаңыз, биринчи керектөөнү изилдешиңиз керек. Адилет менен жакшы подсказка беришти. Ошон үчүн Нурислам биринчи керектөөнү изилдейсиз. Долбоордо көйгөйдү изилдегендей. Айназик кол көтөрдү. Айназик сөз сизге. Нурислам жооп бердимби сиздин сурооңузга? Ооба, рахмат. Айназик. Айназик беле, Айжирек беле? Айжирек болуш керек, Кол көтөрүп аткан. Айжирек. Айжирек айта бериңиз. Мен долбоорум жаңы бизнес кылыш боюнча айылга окутуу борборун ачсам деп түздүм эле. Биздин айылга ошол нерсе керек экен, сурамжылоо жүргүзгөндө. Болобу ошол? Мындай айыл чарба боюнча, мисалы үчүн канаттууларды багыш, чакан теплицалар кылып аны кандай жетиштириш, ошондой боюнча окуганды каалашып атат да биздин айылдагылар. Мисалы мына керектөө бар экен, туурабы? Мейли, окей, керектөө бар, ошого чечим табат. Бирок мына мен Айдай айткандай, сиз ошону башкача ой жүгүртүү менен чечимин таап көрүңүз. Более устойчивый технология, интернеттин жардамын колдонуп, мүмкүн сиз өзүңүздүн айылыңызга Бишкек шаарындагы университет же биримдерди эле алып келбей, мүмкүн сиз Украина, билбейм, Молдова, Америка, Европадагы маалыматтарды алып келесиз интернеттин жардамы менен. Мүмкүн автопереводдун жардамы менен. Мисалы, мен англис тилин билбейм, бирок англис тилинде маалымат абдан көп. Аны окуш үчүн эмне кылсам болот? Мисалы, мен автопереводчикке, ал кирген сайтка кирсем, иштеп чыксаңыз болот да. Мисалы, англис тилин жазылуу, анан жанында мен сиздин приложенияңызды колдонсом, ал мен автоматик кыргыз тилинде которуп берет.
ошону окуп мен үйрөнүп кругозорум расширить мүмкүн туурабы. Башкача креативдүү ой менен ойлоп көрүшүңөр керек. Эгер жөнөкөй эле элдер кылган модельди колдонсоңор, анда бул долбоордун ийгилиги катары саналбайт да. Анын үчүн силердин долбооруңар башкача болуш керек. Бул жөнүндө биз силер менен күн сайын талкуулап жатабыз. ооба. Анда силерге ушундай задача, ошону иштеп чыгыңыз. Так, Айжирек, Анназар кол көтөрүп атат. Эжеке, биз да проблема алдык да, майыптарды алдык. Ошолорго кандай жардам беребиз? Биздин проблема майыптар үчүн атайын окуу жайларды ачуу да. Азыркы учурда майыптар үчүн атайын окуу жайлар аз да. Эми мына Айжирек кое туруңуз суроо. Билесиңерби, Макасин ыкмасын колдоо изилдегенбиз, Силер Айжирек ошол мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардан сурадыңар белеңер? Алар эмне кандай көйгөйү бар экен, эмне керектүүсү бар экен? Же өзүңөр эле ойлодуңарбы? Кылсак болмок деп. Биз өзүбүз эле ойлогон болчубуз. Кандай дейбиз, бул туурабы же туура эмес? Туура подходпу, туура эмес подходпу? Микрофонду өчүрбөй айтып бериңиз, Айжирек. Айжирек. Ооба, эжеке. Кандай дейбиз, бул сизди туура ийгилик жолго алып келеби? Мындай подход. Ким подсказка кылат Айжирек? Эмне кылыш керек Айжирек? Эмне маанилүү Айжиректин долбоорунда? Ар бирибиздин долбоорубузда эмне маанилүү? Биздин колдонуучулардын керектөөсүн изилдөө. Айжирек, сиз болсо биринчи сиз бул долбоорду мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга кыласыз, туурабы? Анда сиз биринчи ким менен сүйлөшүшүңүз керек? Майыптар менен. Ооба, алар менен сүйлөшүп, алардын керектөөлөрүн, алардын көйгөйлөрүн сурап изилдешиңиз керек алардан. Айдай кылгандай, Айдай эмне кылды? Ошол айдан келген студенттерден сурады, Сиз дагы ошолор менен сурап, билип, эмнеге, кандай экенин изилдешиңиз керек. Ошондо гана эмне керек экенин сиз табасыз. Хорошо? Рахмат. Жакшы, баарыңар абдан чоң рахмат. Долбооруңардын оюңар менен бөлүшкөнүңөргө, сурооңорго. Ким суроо берди, силер туура жолдосуңар, анткени кызыгыңар бар, долбооруңар жакшы иштеп чыгасыңар деп ишенемин. Анда ушуну менен биздин сабак бүттү. Эмки экинчи күнү көрүшкөнчө, сөзсүз түрдө долбооруңарды иштеп чыккыла. Баарыңарга жакшы калгыла. Кемeye кара.
ата чай саздайм. Окат. Men shuni almashtirasan. Bütün Örsene. Aslan işte pasını. Var mısın bana? O yedemeyi çektim. Var. Aylarala. Yaxshi, ukalarni qanday jilasani yaxshi-ku. Keling, yaxshimi? Bizam shuni uka. Tinch Xudoga shukr. O'zing o'tirasanmi? Nima uyni qavar olib turasizmi uka? Bo'ldi, shu uzoqdan ko'zamanga ol. Yo'q, uka, o'zdan samolyotga ketamiz. Yaxshi uka, yaxshi. Shukr. Bayağı mikserde keladi-da. Aha. Yaxshi uka. Mayli. Mayli ukam, qatiraver, mayli uka. Eson bo'l, tinch bo'l. Xudo xolasa uka, xudo xolasa. Bo'ldi, mayli uka. Mayli, hop, tinch bo'l, mayli. Xudoning xolasa. Şu bir çap geldim, zangra başlar. 75. Beşten beşindir. Beş. Hemen alt çekti.